Бишкектеги учуучу тарелкага окшош болгон адаттан тыш имараттардын бири цирктин имараты. Бул имараттын тарыхы 20-жылдары шаарда биринчи көчмө цирк труппалары пайда болгондон башталат. 1941-жылы азыркы ботаникалык бактын аймагында жайгашкан жерде жаңы цирк деп аталган шаардагы биринчи стационардык цирк ачылган. Бирок имарат жыгач болгондуктан колдонууга ыңгайсыз болгон. 1974-жылы цирктин жаңы имаратынын курулушу башталып, 2 жылдан кийин ачылып, ал 2000ден ашык көрүүчүгө ылайыкталган. Диаметри 70 метрден ашык, бийиктиги 20 метрге келген гигант диск түрүндөгү имарат СССРде 30-жылдары кеңири жайылган советтик конструктивизмдин стилинде жасалган. Мурда имараттын батыш тарабында балык, тоту куш, хомяк сыяктуу үй жаныбарлар дүкөнү болгон. Бүгүнкү күндө дүкөндүн ордунда кафе бар. Цирк 1968-жылы Фрунзе циркинин директору болуп тайындалган Абубакир Эзибаевдин ысымын алып жүрөт. Бул кызматты ал өмүрүнүн акырына чейин аркалаган. Бүгүнкү күндө цирк оңдоо иштерине муктаж жана ал жаныбарлардын аткаруусундагы номерлерден баш тартат деп үмүттөнөбүз. Цирк илгери жол квестиндеги локациялардын бири. Бишкекти изилдеп 19 тапшырманы аткарып, 1000 сыйлыктын бирин утуп алыңыз. Бардык маалыматтар Инстаграмда, Телеграм каналда же илгери KG сайтында.